Күндүн өзөктүү жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Түз эфирде кабар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Бишкекте бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин өкүлү добуш сатып алуу фактысы боюнча кармалды. Кызмат адамдары бир катар мыйзамдарды бузган, кызматтык жасалмачылык менен жерди ээлешкен. Башкы прокуратура башкы кылмыштарды тизмектейт. Жер тилкелерин мыйзамсыз берүү, ар кандай объекттердин, анын ичинде көп кабаттуу турак жайлардын курулушуна уруксат берүүдө бир катар мыйзам бузуучулуктар аныкталган. Баш катырбай башкалардан көчүргөн партиялардын программасы. Ал эми кантип ишке ашат? Чындыгында айтканда булар бири-биринен эле көчүрүп алган программалары, реалдуулук бар, бирок аткарылбайт да булар. Бишкекте бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин өкүлү добуш сатып алуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу 17 ноябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. УКМК кайсы талапкер экенин ачыктаган эмес. Расмий маалыматка караганда, шектүү кылмыш жаза кодексинин 192 беренесинин негизинде шайлоочуларды сатып алуу, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалды. Атайын кызмат шайлоочулар арасында акча каражаттарын бөлүштүрүү учурунда кармалган адам Бишкек шаарынын бир мандаттуу округу боюнча талапкерлердин биринин ишенимдүү адам экенин билдирди. Кандидаттын жакын тууганы болгон шайлоо мыйзамын бузуу менен Бишкек шаарынын райондук жана үй комитеттеринин айрым төрагаларын мыйзамсыз үгүт иштерин жүргүзүүгө, шайлоочуларды акчалай сыйлык алуу үчүн сатып алууга көндүргөнү аныкталды. Ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүүдө соттун санкциясы менен акча каражатын бөлүштүрүү учурунда пара менен кармалган жарандан добуш сатып алуу фактылары боюнча төгүндөлгүс фактылар табылган. Кармалган кишинин унаасын тинтүүдө шайлоочулардын дареги көрсөтүлгөн тизмеси менен ири суммадагы акча каражаты алынган деп жазылат УКМК тараткан маалыматта. Шектөө сурактын жыйынтыгы менен жазык процесстик кодексинин 98 беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ички иштер министрлиги өлкөдө үгүт иштери башталгандан бери шайлоо эрежесин бузган 158 факты катталганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, бул аралыкта 28 кылмыш жана 37 жорук электрондук маалымат журналына катталган. Мындан тышкары ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо журналына ар кандай 93 материал катталган. Анын ичинен 56сы номенклатуралык ишке чыгарылган. 8 факты боюнча материалдар башка сотко чейинки өндүрүш иштерине бириктирилип каралууда. Ал эми 17 факты боюнча материалдар аймактык шайлоо комиссияларына караштуулугу боюнча изилдөө үчүн жиберилген. Ошондой эле 12 материал учурда каралууда. Мурдагы каржы полициясына жетекчинин орун басары болуп турганда пара алган деп айыпталып жаткан Эмил Жамгырчиевдин сотунда жарыш сөз жыйынтыкталып, анын акыркы сөзү калды. Ишти карап жаткан 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы бүгүн билдиргендей, прокуратура Жамгырчиевди 15 жылга эркинен ажыратып, 250 000 сом айып пул салууну сурап жатат. Коюлган айып боюнча Жамгырчиевдин адвокаты комментарий берүүдөн баш тартты. Кийинки сот отуруму 19 ноябрга белгиленди. 2020 жылдын 20 октябрында ошол кездеги экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмил Жамгырчиев жазык кодексинин пара алуу деген беренесинин негизинде кармалганын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Мурдараак анын аты Финполдун Чүй облусундагы башкармалыгында Кытайдан 2018 жылы ташылып келе жаткан контрабандалык өрдөк этине байланыштуу козголгон кылмыш иши жана $50 000 пара боюнча окуяда аталган. Жамгырчиев Финполдо жетекчинин орун басары болуп 2018 жылдын апрелинен 2020 жылдын 17 октябрына чейин иштеген. Ал административдик башкаруу боюнча штабты жетектөөчү.
Башкы прокурор Курманкул Зулушев кече антикоррупциялык ишкерлик жыйынында УКМКнын кызматкерлери менен Бишкек мэриясынын кызматкерлери тил бириктирип алып, Борбор калаадан жер басып алган факты катталып, соттук териштирүү болуу өткөнүн айтты. Негизи эле Бишкек мэриясынын кызматкерлери тарабынан жер сатууга аралашкан фактылар акыркы учурда бир нече ирет ачыкталды. Башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы мындан ары коррупциялык мүнөздөгү бардык иштерди карайт. 1991 жылы жергиликтүү депутаттардын чечими менен жеке тараптарга өтүп кеткен Жалал Абад курортундагы Шор булак эс алуу борбору облустук прокуратуранын кийлигишүүсү менен мамлекеттин менчигине кайтарылган. Шаардык советтин президиумунун 180 сандуу чечими менен ушу Арстанбаб ассоциациясынын Оштогу ден соолукту чыңдоочу комплексине берилген экен. Эми бул боюнча анан Жалал Абад шаардык прокуратурасы дуарыз менен кайрылып, биздин дуарыз берүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кайрылып, ушул Кыргыз Республикасынын жогорку соттун аныктамасы менен азыркы учурда ошол чечимди анан буларга даярдалып берилген мамлекеттик актыны жараксыз деп таап берүү боюнча чечими чыгып, ошол чечимдин негизинде азыр муниципалдык менчик башкармалыгынын муниципалдык менчикке катталып, бүгүнкү күндө мамлекеттик акт алынган. Мыйзамсыз курулган курулуштар, сатылып кеткен жерлер коррупциянын очогу болуп келген. Акыркы мезгилде жер саткан жетекчилер катарынан кармалып, миллиондогон киреше мамлекетке кайтарылып жаткандыгы кубандырат. Бирок башкы прокурордун бул билдирүүсү жер сатып кармалган мэрия кызматкерлеринин артында башка күчтөр бар экендигин ачыктады. Бул мыйзам бузуулар негизинен функционалдык милдеттерди так аткарбагандыктан, коррупциялык көрүнүштөргө аралашып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кызматтык жасалмачылыкка баруунун натыйжасында келип чыгууда. Мисал катары айта кетсем, улуттук коопсуздук кызматындагы антикоррупциялык кызматкерлери Бишкек шаарынын мэриясынын жооптуу кызматкерлери менен өз ара сүйлөшүп алышып, Бишкек шаарынын ичинде мыйзамсыз жер тилкелерин ээлеп алышкан. Бул факты боюнча кылмыш ишин козгоп, жыйынтыгында алар соттун өкүмүнүн негизинде тийиштүү жазаларын алышты. Мыйзамсыз сатылып, кийин иш козголгон жерлер айрыкча Бишкек шаарында көп. Жыл башынан бери мэриянын архитектура, жер ресурстар башкармалыктары мында турсун. Бир эмес 2 вице-мэри мыйзамсыз жер фактысы боюнча жооп берип, бир катар кызматкерлерге иш козголгон. Борбор калаада мыйзамсыз сатылган жерлердин алдын алуу багытында Бишкек шаардык мэриясы кандай чара көрүүдө деген суроого маалымат кызматы телефондон жооп берүүнү туура көрдү. Маалымат катчысы Назгүл Жамгырчиева 2 ай мурда атайын комиссия түзүлгөндүгүн, бирок азырынча комиссиянын аткарып жаткан иштери дагы, качан ишин жыйынтыктары дагы сыр боюнча калаарын айтты. Атайын комиссия жашыруун иш алып барып жаткандыгын түшүнсө болот. Башкача айтканда, ар бир мыйзамсыз иштин артында калкалап турчу адамдар чыгат. Демек, мындай ыкманы мыйзамды билген адамдар ичара тил бириктирип иш туткандыгы сыр болуп келген. Буга чейин дагы көптөгөн кылмыш иштер козголуп келген, анан кийин аягына чейин чыккан эмес. Бул биринчи маселе. Экинчиси, бул жерде кандайдыр бир ошол күч структураларынын ичинде дагы атаандаш болуп жүргөн жокпу деген дагы күмөнөлөр пайда болуп жатат да. Анткени бизде ошондой салт болуп калган. Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, УКМК бири-бири менен мындай таймаш жүргүзүп, кээде бири-бирине карата абдан күрөш дагы мындай согуш болуп келген да, маалыматтык согушка чейин чыгып келген. Бул жерде да ошондой нерсе болуп жаткан жокпу деген да күмөндөөлөр бар. Жогоруда башкы прокурор айтып өткөн факты жөн жай эмес албетте. Бирок бул окуя качан катталгандыгын прокуратура ачыктагысы келген жок. Ал эми УКМК бул мурдагы жетекчилердин учурундагы эски факт экендигин билдирди. Анткени бул айтып атпайбы, УКМКнын кызматкерлери камакка алынган деп. Анан кийин бул жерде ошолорго карата чабуул башталып, анан кийин аларды кандайдыр тизгиндеп аракет жүргүзүү керек болсо Ташиевке карата дагы мындай кара белги жөнөтүп жаткан дагы белгиси эмеспи деген да ойлор болушу мүмкүн да. Атайын комиссия жашыруун иш алып барабы же мэр өзү аракеттенеби? Айтор шаардыктардын жерин мыйзамсыз сатылуудан коргоп калса болгону. Жылдыз Капарова, Бек Исраилов, 7 канал, Бишкек. Сузак районунун акими партиянын талапкеринин үстүнөн милицияга кайрылды. Район башчысы талапкери президенттин атын колдонуп, аны опузалаганын билдирген. Мындан сырткары Ишеним партиясынан бул талапкерине байланыштуу жергиликтүү кеңештин депутаттарынан да органга арыз жазылган. Талапкер баарын куру доомат деп баалоодо.
Тараптардын пикирин кабарчыбыз угуп көрдү. Жалал Абад облысындагы Созак районунун акими Баратбек Сыдык-Назаров милицияга ишеним партиясынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Шерзатбек Умарбековго каршы арыз жолдоду. Анда аким талапкер телефондон президенттин атын атап опузалаганын жазган. Умарбеков Шерзат чалып, ушинтип мен инимдин үстүнөн депутаттар арыз жазып, сизге алып келиптир кызматынан кетирүү боюнча деп. Мен айттым, мага алып келген жок. 21 депутат кол коюптур деп. Мен ошол айтып коеюн дегем, биз президенттин көзөмөлүндө турган балдарбыз, же болбосо иним президенттин көзөмөлүндө деп. Ушундай президент аралаштырып сүйлөдү, мен айттым, ажоону кошуп сүйлөбө, уят болот, сен кандидатсың деп. Анан тон да башкача болду да, бир тал чачы түшсө мен мындай кылам, тигиндей кылам деп баягы мындай ошо депутаттарга арнап ошентип, анан мен өзүмө баягы кабыл алдым да, район жетекчисине ушинтип чалып аткандан кийин, хорошо, анда мен териштирейин деп арыз жазып туруп, действительно президент колдоп атабы? Кандидаттын мындай айткан нерсеси өзү туура эмес да. Буну ачыкка чыгарайын деп ошондой чечим кабыл алдым. Район акими бул кадамын президенттин саясатын колдоп, шайлоодо мыйзамдуулукту жана ачык айкындыкты камсыздоо максаты менен түшүндүрдү. Президенттин же болбосо дагы бир вице-премьердин же бир төраганын атын атап, жерлерде үгүт иштерине өзүнө бир очко топтойн деген маселе болбосун деп атам да. Президентибиз ачык, айкын, таза шайлооду күнүгө талап кылып атат. Сүрөткө түшүп койгон кандидат менен айыл өкмөттөр кызматтан кетип атат. Анан мен өзүм баягы туура кылдым деп эсептейм. Буну ачыкка чыгарып, может ал айтып атыптыр, ошол аким может чалганым раз, бирок туура эмес түшүнүп калыптыр. Мен акимге эмес, мен депутаттарга арнап ошентип сүйлөгөм дептир да. Акимдин арызы Созак райондук милициясында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү беренеси менен катталды. Мындан сырткары ушул эле талапкердин үстүнөн жергиликтүү кеңештин депутаттары да арыз жазышкан. Анда ишенимдин талапкери Шерзат Умарбеков айылдык кеңештин депутаттарын опузалаганы жазылат. Бул фактыда өмүргө жана ден соолукка кооптуу зомбулукту колдонуу фактысы менен катталып, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары аталган талапкерге карата Созак айылдык кеңешинин айрым депутаттары тарабынан коллективдүү түрдө Созак райондук ички иштер бөлүмүнө арыз келип түшкөн. Ал кандидат айрым депутаттарга карата психологиялык басым жасап жаткандыгын билдиришкен. Бул факты боюнча дагы райондук милиция тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. 7 канал Шерзат Умарбековдун өзүнөн интервью алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Созак районунун борборундагы талапкердин штабынан өзүн таба алган жокпуз. Штабта эч нерсе айткан жок. Бирок Умарбеков айрым массалык маалымат каражаттарына буларды билдирген. Мунун баары жалган, мындай сөз болгон эмес, ал жерге саясат аралашкан эмес. Мен аким менен байланышым бар, жакшы тыгыз мамиледе элек. Жаңы келгенден кийин райондун туруктуулугу үчүн жакшы кеңештерди берип жаткан. Мен чалып башка темада сүйлөшкөнбүз. Бул жерде саясат тууралуу сөз болгон эмес. Иним Созак айыл өкмөтүнүн башчысы. Ошондой эле номер 13 бир мандаттуу Созак районунан депутаттыкка талапкер Юлия Лилиенталь Садыр Жапаров менен БШКга Шерзатбек Умарбековго байланыштуу кайрылган. Анда аталган талапкер административдик ресурс колдонулуп жатканын, бир катар депутаттар менен айыл өкмөт башчысы анын үгүт иштерине ачык аралашып жүргөнүн айтып, сүрөттөрүн жарыялаган. Ал арада президенттин басма сөз катчысы Элбол Султанбаев өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атын пайдалангандар жоопкерчиликке тартыларын, бул өзгөчө жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерге тиешелүү экенин билдирди. Шерзат Умарбеков былтыркы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышкан. Учурда Созак айылдык кеңешинин депутаты иниси Созак айыл өкмөтүнүн башчысы Бекзат Абдурашитовго ушул күндөрү Созактагы айрым депутаттар айыл өкмөт башчыга ишеним көрсөтпөө тууралуу кол топтой баштаган. Талапкердин аракеттери ушул жагдайга байланыштуу болууда. Руслан Калматов, Шерзат Агембердиев, 7 канал. Саясий эрк бар жана бул багытта тийиштүү аракеттер көрүлүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 17 ноябрда Бишкекте шайлоого чейинки жана кийинки саясий абалды талкуулаган жыйында сүйлөп жатып, президенттик администрациянын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалынын башчысынын орун басары Аскар Бешимов билдирди.
Бешимов жаңы конституцияга ылайык Кыргызстанда эми алдыдагы 5 жылда ири шайлоо өнөктүгү болбой тургандыктан азыркы парламенттик шайлоого кызыгуу күч экенин, партиялык курулуштун учурдагы абалы 30 жылдан берки процесстердин натыйжасын көрсөтүп жатканын, добуш партиянын программасына эмес, ар бир талапкердин таанымалдыгына жараша берилерин айтты. Мамлекеттик органдар административдик ресурс колдонулбашы үчүн мониторинг жүргүзүүдө. Саясий структураны курууга таасир эте турган административдик ресурсту таптакыр жоюуга саясий эрк бар. Бүгүн 17 ноябрда Бишкекте кезектеги парламенттик шайлоого чейинки жана кийинки саясий абалды талкуулаган жыйын өттү. Ага саясат талдоочулар, эксперттер жана бийлик өкүлдөрү катышты. Жыйында партиялар ичиндеги чачырандылык кийин парламентте саясий күчтөрдүн биригүүсүнө кыйынчылык жаратары, шайлоо алдында кыска мөөнөттө түзүлө калган айрым партияларда талапкерлер арасында кызыкчылыгы бар ар кандай адамдар бар экени айтылды. Жогорку кеңешке аттанган партиялар программа жазууга көп деле баш катырып отурушкан эмес. Оңой жолу менен башка жактан көчүрүп койгондору бар. Айрым партиялар жана талапкерлер 6 жыл мурда берген убадасын аткарбай, кайрадан шайлоого аттанып, жаңы убадаларды берүүдө. Өлкөдө түрөө кыдырып, жер-жерлерде эл менен жолугушуу өткөрүп, жаңы убадалары жаңырууда. Карапайым тургундар учурдан пайдаланып, партияларга мурдагы убадасын эмнеге аткарбаганын сурай турган мезгил. Кийинки материалда бир нече партиялардын мурдагы жана азыркы убадаларын, программасын сунуштайбыз. Экинчи. Баттуу депутаттар улусат болсо бир 10 мүнөт убакыт бербейсиңер. Атамбекен фракциясы бияка чыгып сүйлөшүп алалы. Аткарылбаган убадалардын парадын эски партиялардан баштап тизмектейбиз. Алгач номер 1 катарда бараткан Атамекен партиясынын бул шайлоодогу программасына токтолсок. Атамекендин программасына ишенсек, кыргызстандыктар тез жана сапаттуу, дээрлик бекер интернет менен камсыз болушат. Ошондой эле партия коррупцияга каршы күрөшүү кызматын УКМКнын курамынан чыгарып салууну туура көрүшкөн. Электрондук өкмөт долбоорун ишке ашыруу да бар. Учурдагы бийлик көтөрүп ишке ашырып баштаган фарм мафиянын тамырын кыркуу, чиновниктерди 30%га кыскартууну да айтышууда. Анткен менен Атамекендин убадалары канчалык ишке ашары белгисиз. Политмер сайтынын изилдөөсүнө таянсак, партия 6-чакырылышка аттанып жатканда 91 убада берип, 6 жыл ичинде болгону 31-ин гана аткарышкан. Өзүбүзгө жетерлик энектерге менен биздин экономиканы калкты камсыз кылууда. Системаларды талкалоого эмне тоскоол болду? Саясий эркин жоктугу. Кимде? Мен ойлойм, бүгүн бул Тасмадагы партия лидери Өмүрбек Чекебаевдин 2015 жылдагы дебатта айткан сөздөрү. Мындай жаңы кестерди куруу, альтернативдүү электр булагын табуу убадасы айтылып жатат. Албетте, партия убадасында турганда бүгүнкү күндө өлкө энергетикалык кризисте турмак эмес. Атамекен 6 жыл парламентте отурган менен бул багытта бир да демилге көтөргөн жок. Мындан сырткары Атамекен партиясы мурдагы шайлоодо кумтөрдү улутташтыруу керек. Мыйзамдагы уурларды камоо, мигранттарга кош жарандуулук берилет. Жашаган жери боюнча каттоо, башкача айтканда прописка жоюлат. Авариялык абалдагы турак үйлөрдү мамлекет сатып алат. Кыргызстан бизнес үчүн бейиш болот деген убадаларды айтышкан. Булардын баары ишке ашпай, жомок бойдон калганы белгилүү. Белгилей кетсек, айылдагы суга суу системаларын оңдоо, Оштогу айрым өнөр жай ишканаларына жеңилдик берүү, таш көмүрдүн тургундарын таза суу менен камсыз кылуу убадаларын аткарышты. Себеби деген 6 жолу жазылган программа менен эле ошо менен эле келет жатты. Окшош эле, бирдей эле. Реалдуулук кылса болот, энергетиканы арзандатса болот, элге көмүрдү бекер берсе болот, баардык ушул жазгандай кылса болот. Бирок кылынбай турган программаларды. Мына эгерде ошол партиянын ичинен жакшы балдарды шайлап ала турган болсок, ошол 90 азамат жигит келип калса, мына ошолор ушул программаларды мына ушул азаматтар ишке ашырат. 19-катарда бараткан социал-демократтар партиясы. Башкача айтканда, мурдагы СТПК учурда Кадыр Атамбаев лидерлик кылууда. Социал-демократтар программа жазууга көп деле баш катырып отурбагандай. Өзгөчө көзгө урунган убада, иш пландар байкалбайт. Мурунтан айтылып келген коёндой окшош сөздөр көп кездешет. Ошол эле мугалим врачтардын айлык акысын жогорулатуу, энергетикалык кризисти жоюу, бизнеске шарт түзүп, сөз эркиндигин коргоо иштерин
программасына жазышкан. Акча бар, акча жок деген учур жок азыр. Казынабызда акча тола баштады. Бюджетибиз тола баштады. Жыйынтыгы элге, мамлекетке жакшы. Социал-демократтардын аталышы да курамы да бир топ өзгөргөн. Анткен менен партия 6 жыл парламентте көпчүлүктү түзүп отурду. Политмердин байкоосунда СТПК партиясы 71 убада берип, анын 35-ин аткарган. 5 жыл ичинде 60-тан ашык кичи ГЭСтерди куруу, бизнеске бейиш өлкө убадасын бул партия дагы айткан, бирок аткарбаган. Мындан сырткары ар бир райондордо айылдардын жолдорун куруу, Бишкек гүл бакчага айланат, Кыргызстанда бир да авариялык абалдагы мектеп калбайт деген убадаларын унутушту. Калыстык үчүн айта кетели, СТПК партиясы камалган депутаттарды колдоп чыкпайбыз деген убадасында турган. Ошондой эле коопсуз шаар долбоору, мугалимдердин жана медицина кызматкерлеринин айлыгын көтөрүү, биометрикалык каттоо киргизүү убадаларын аткарышты. 5 жыл болсо дагы биз ошо кишинин кылган үзүрүн көрүшүбүз керек. Ал эми биз мурдагы замандарда кылган жанагы шайлоодо кылган мамилебизди азыр көрүп атпайлыкпы? Өнүкпөй атабыз. 30 жылдан бери эчтеке курулган жок, эчтеке өнүккөн жокпу? Ага бир эле өкмөт күнөөлүү эмес, ага өзүбүз күнөөлүүбүз да. 6-чакырылыштын курамында болгон партиялардан ушул экөө гана кайра 7-чакырылышка атын өзгөртпөй аттанышкан. Бирок партия курамы чоң өзгөрүүгө учурап, талапкерлери башка. Калган партиялар аталышы жаңы болгону менен андагы талапкерлер мурда кийин саясатта жүрүп, убада берип аткарбай койгондору да бар. Кийинки материалдарыбызда дал ушул жаңы партияларга жамынган эскилердин аткарылбай калган убадаларына дагы токтолобуз. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, 7 канал, Ош. Bir sutка ичинде Кыргызстанда 77 адамдан коронавирус табылып, 102 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлады. Өлкөдө илдет жуктургандардын жалпы саны 182.605ке жетти. Анын ичинен 177.108 адам дартты жеңген. Тилекке каршы кечээден бери оору 2 адамдын өмүрүн алып, аны кошкондо өлкөдө жалпы 2712 адам коронавирустун курмандыгы болду. Азыркы тапта ооруканаларда 521, ал эми үй шартында 734 адам дарыланууда. Бишкек-Ош автожолунда үрөй учурган жол кырсыгынан 7 киши ошол замат каза болгон. Дагы бири ооруканада жан берди. Дагы 15 жаран жабыркап Ош облустук ооруканасына келип түшкөн. Учурда жабыркагандардан 7 жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жатат. Алардын ичинде 2 жаш бала да бар. Жабыркаган жарандар айдоочулардын ала салып эрежени сактабагандыгы адам өмүрүнүн кыйылышына жеткиргенин айтышат. Кече күнү дал ушул жерде Бишкек-Ош кан жолундагы жүрөк учун алган кырсыктан 8 адам каза тапты. Анда карама-каршы тиркеде бара жаткан 3 унаа кагышып, натыйжада 15 жаран оор жарат алып ооруканага түшкөн. Кырсыкта КамАЗ, Мерседес, Бенз, Спринтер жана Дейво Нексия үлгүсүндөгү автоунаалары кагышкан. Өлүм коштогон каргашалуу кырсыктан каза тапкандардан 3-өө эркек, 5-өө аял болгон. Кырсыктан жабыр тарткандар учурда Ош облустук ооруканасында дарыланып жатышат. Жабыркагандардан 7 киши оорукананын жандандыруу бөлүмүндө. Алардын абалы өтө оор деп бааланууда. Арасында 2 жаш бала да бар. Келген бейтаптарды бар сразу ошол больницанын кызматкерлери, санитарлардан баштап врачтарга чейин баардык бир болуп специалисттер келип жардам беришкен. Бизге крайне тяжелый реанимация бөлүмү, жандандыруу бөлүмүндө жатат. Андан тышкары бул жерде дагы 3 бейтап бар, алар состояниясы стабильный, тяжелый, но стабильный, да? Стабильный туруктуу. Бун бир бейтапты травматология бөлүмүнө которушту. Жол кырсыгына кабылган Жеңишбек Мамашев айдоочулардын жол эрежесин билбегендигинен мынтип жарым жан болуп жаткандыгын белгиледи. Айдоочулар автоунаа башкарууга жеңил желпи карап, жоопкерчиликти сезбегендигинен канча өмүрлөр кырсыктан кыйылгандыгын да кошумчалады. Учурдан пайдаланып айтып кетейин. Водительдер жолдо аман жүргүлө. Мына бир адамдын айынан канча адам кырылып кетти мына кечеге. Азыр мен точно санын билбейм, канча адам эме болду. Бирок азыр өзүм аман турганыма сүйүнүп эле жатам да ошо. Ошо водительдерден сураныч, секинирээк жүргүлө жолдо. Шашпагыла. Точно эсимде жок. Мен билбейм. Келдим максат мен эртеле келдим. Бир фит автоунаасында машина алып келдим мен. Ал жерде аябай тяжелыйлар көп болчу. Скорыйлар ошолорду алып барды мени ошо фитке салып.
Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Алдын ала маалымат боюнча Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаа карама каршы тилкеге чыгып, жол кырсыгын жасагандыгы айтылууда. Учурда тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Азыр каза болгондор дагы, жаракалгандар дагы бардыгы такталуу азыр алдын ала тергөө иштери жүрүп атат. Үчөө тең ооруканада, абалдар орто. Азыр ооруканада дарыланып атат. Азыр тергөө иштери аларга юридикалык баа берет. Белгилей кетсек, буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чараларды күчөтүүнү тапшырма кылган. Ага карабастан жөнөкөй болгон жол эрежелери сакталбай, кырсыктар тынымсыз катталып жатат. Мындан улам калк арасында айдоочуларды даярдаган мектептерге доомат күчөп жатат. Окуу жайлар көбөйүп кетти да. Ошого барып барбай жакшы окубай эле право алышкандар көп да. Магазиндерде болобу, жолдордо, маршруттордо болуп калат. Эми аны айтыш кыйын. Кокустук эми. Жол кырсыктарынын кескин көбөйгөндүгүнүн бир нече себептери бар. Алсак өлкөдө унаалардын саны бир кыйла көбөйгөн. Ага кошумча жолдордун талапка жооп бербегени жана жол белгилеринин иретсиздиги бар. Мындан сырткары чектен ашкан ылдамдыкты айдап, спирт ичимдиктерин ичип алып унаа башкаргандар. Мына ушундай кенебестик жагдайлар жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттоодо. Эми биздин жолдор жооп бербейт да. Карындашым. Машина көп, жол тар, ошон үчүн көп кырсыктар болуп атат. Эми правила сактабайт. Правила сактабагандан болуп атат, правила жүрсө жакшы жүрөбүз да. Камера коюш керек. Казакстанга мисалы үчүн айдай туруп бара турган болсоң, камера бар. Уже Алматыга жеткичекти биз билебиз кайсы жерде камера бар экен. Ош камера бар жерде уже 60-тан ашык жүрө албайсың. А бизге деле коюп койсо болду, проблема чечилет. Алсак Ош облусунун аймагында 2021 жылдын 10 айында эле 660 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 102 жаран набыт болгон. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы маалыматында Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу 30%га көп. Анда жол кырсыгында набыт болгондор жыл башынан бери 500дөн ашкан. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, 7-канал, Ош шаары. Сузак районунда кырсык коштогон Аламан оюнунда 35 жаштагы жаран жаракат алып, оор абалда ооруканага түштү. Улак тартыш учурунда жеңил катачылык үчүн аны спортчу Нурбек Аканов жана ага тиешелүү бир уч топ каттуу сабап койгон. Мындай арыз муңун айтып, жабырлануучунун жакындары 7-каналга кайрылышты. Учурда сабалган жаран оор абалда ооруканада. Окуя болсо милициянын көзөмөлүндө. Жарым саат кеч калганыңарда балаңар өлүп калат эле, деди доктор. Сузактын Карадария айылында өткөн Аламан улакта жергиликтүү тургун Фуркат Жуманов айоосу сабалды. Мындай пикирин билдирип, жабырлануучунун жакындары 7-каналга кайрылышты. Айтымдарында улакта чоң деле конфликт жаралган эмес, бирок ага карабай аны көптөп чала жан кылып сабап салышкан дешет. Бир ош жердеги бала немени улакты тартып көтөргөндө көтөрө албай аткан экен. Мен балам барып ат менен барып ушундай алып берген экен. Сен эмне буга алып бересиң? Ушугу үчүн, ошо битте ошон үчүн алышып жардам берип көп. Кой болду десе деле сабай берген, тепкилескен Аканов Нурбек, Кадыкеев Шергазы, анан кийин Тико деген жээни, анан ошол Шергазы акенин баласы Аско деп коет экен, Аскарали экен аты. Асылбек, Били Аскарали ушундай экен да. Ошолор тепкилеп талкылап салыптыр. Алар раз-нарас сүйлөшөбүз, жүйүр бас деп туруп эле, нарака чыгарып туруп эле, аны тепкилеп талкылап салышыптыр. Камчын сабы менен урганды атат. Алган жарааты оор болуп, алгач Портер үлгүсүндөгү унаада Сузак райондук ооруканага жеткиришкен. Бирок ошол эле күнү тез жардам кызматы менен облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жөнөтүлгөн. Бүгүн бет жаак бөлүмүнө которулуп, пландуу операцияга даярдалууда. Абалы оор. Дарыгерлер бул сыяктуу бет жаак сыныктары чаңда кездешкенин айтышат. Азырда толук изилдөө бүтө элек. Диагнозунда жапында бүгүнкү күндө эки тараптуу сынык деп, астыңкы жаактын сыныгы дәлинденген. Ошол менен бирге ЗЧМТ жана ушиб головного мозга деп нейрохирургтер кошумча диагнозун коюшкан. Сыныгы өзгөчө бир аз кезиккен сыныктардын бири болуп атат. Орусча айткандай двусторонний перелом открытый идет, анан вертикальный деген бар, ветви. Ушундай сыныктарда сөзсүз тили да ишейт,
тамағы да ішет, тамақ да, су да ішер қиын болып қалады шындай учурда. Бул окуя боюнча бейтаптын жакындары тийиштүү жарандарга чара көрүп берүүнү айтып, милициянын райондук бөлүмүнө кайрылышты. 266 берени ээн баштык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Анын алкагында жабырлануучуга соттук медициналык экспертизада дайындалган. 2021 жылдын 15 ноябрь күнү саат 14:00 чамасында Карадария айыл аймагында болгон улакта ошол жерде өзүнүн уулу 1985 жылы туулган уулун Сузак районунун Карадария айылынын тургундары 3 жаран уруп, ошол жерде тепкилеп, денесине жараат келтиришкен деген билдирген. Аларга мыйзам чегинде чара көрүүнү суранып, милицияга арыз менен кайрылган. 266 беренеси ээн баштык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Алган жаракатынан улам жабырлануучу Сузак райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Азыркы учурда бул иш боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. 7 канал бул багытта Акановдордун пикирин алууга аракет жасады. Бирок байлануушудан майнап чыккан жок. Андыктан редакция экинчи тараптын да пикирин чагылдырууга даяр. Эскерте кетсек, аты аталып жаткан Нурбек Аканов алыш күрөш боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Жалал-Абад шаардык кеңешинин мурунку чакырылышынын депутаты болгон. Иретсиз эреже сакталбаган аламан оюну адатта жеке ишкерлер, той ээлери тарабынан уюштурулуп, улакчынын жаш курагы эсепке алынбай, тайказаны жок өткөрүлөт. Кумарга жетелеген бул ат оюнунда жабыр тартып, ооруканалап жүргөндөр арбын. Ал тургай адам өмүрү менен кыйылган учурлар да көп. Бул учурда эч ким жоопкерчилигин албайт. Андыктан аламан улакты сөзсүз тыкыр көзөмөлгө алып, атайын эрежелерди киргизүү керек дегендер басымдуу. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад. Ишеним саясий партиясынан аттанып жаткан талапкер Эмилбек Жусуповдун ноокат эли менен болгон жолугушуулары уланууда. Партиянын программасында биринчи максатта элдин кирешесин жогорулатуу жана экономиканы көтөрүү багыттары каралган. Бул жолу талапкер Өрнөк айылынын тургундары менен үгүт жыйынын куруп, омоктуу ойлору менен бөлүштү. Эмилбек Жусупов Ишеним партиясынан бара жаткан эң жаш кандидаттардын бири. Жаш болгонуна карабай 2000 адамды жумуш менен камсыз кылып, жеке ишкерлик менен алектенип келет. Мындан сырткары кайрымдуулук фондун түзүп, жарандарга ар тараптуу жардамын аяган эмес. Менин биринчи максатым ушул элге жардам берсем экен деп кайрымдуулук фонд ачып, кайрымдуулук иштерин дагы үзбөй жасап келе жатам. Ошо жасап келе жатып, элдер менен көп барлашып, канчалаган элдер менен көп жүрүп, менде бир түрткү пайда болду. Себеби дегенде, ал жерде бардыгыга бирдей жардам бериш кыйын экен. Себеби мен акыбалын ар бир киши өзүнүн күчү жетишинче жардам берет экен. Ошондо жүрүп, мен жогорку кеңешке барсам экен, ошол жака барып, мамлекеттик деңгээлде элиме, жериме, динибизге кызмат кылсам экен деген ниеттер болуп, ошентип жаш болсом дагы ушул өмүрүмдү ушул элим үчүн арнайын деп аттанып чыгып атам. Талапкердин кезектеги үгүт жыйыны Өрнөк айылынын жашоочулары менен болду. Эмилбек Жусупов айыл көйгөйлөрүн жакындан таанып, билген инсан катары элдин ынтымагы жана өлкөнүн өнүгүүсү үчүн медицина, билим берүү жаатын өнүктүүгө өз салымын кошууга бел байлаган. Куруу убадаларды токтотуп, реалдуу программаны ишке ашырууну максат кылганын айтууда. Мамлекеттик жумушта иштесем, же иштеп келсем, депутат болсом, башка мамлекет жумуш иштесем, бир мамлекеттик деңгээлде жардам бере турган көп нерселерди көрдүк, бирок колумдан келген жок. Ошолорду түрткү болуп отуруп, ниет кылып, ушул жогорку кеңешке барайын деп отуруп атам. Ошого сиздерге келип, батаңыздарды алайын. Биз азыр сиздердин батаңыздарга муктаж болуп келип отурабыз. Кудайым буйруса, сиздер колдоо берсеңиздер, ошол жака барып, мамлекетибизге, сиздерге ушу 5 жыл кызмат кылып берейин. Талапкердин программасында аймактарга өндүрүштүк ишканаларды ачып, калкты иш менен камсыздалышына шарт түзүү каралган. Жумушсуздук күч алган айыл элин бул программа канааттандырып, колдоого ээ болду. Жолугушууда калың эл чечилбей калган түрдүү көйгөйлөрүн айтып, аны менен бирге жаш талапкерден бул иштерди аткарат деп үмүт кылышаарын билдиришти. Көптөгөн депутаттарды шайладык, бардыңыздар, оны жакшы билесиздер. Энди Кудай Таала эртеге 28 жаш жигитти колдоп, мандаты колуга тийип, жогору жака жеткен болсо депутаттыкка, мунун алдыда көп ойлору, максаттары бар экен. Чет жактан чоң инвестицияларды алып келип, завод, фабриктерди курайлы деп айтып атат өзү.
Четте жүрген биздин уул кыздарды шайкап келип иш менен камсылайлы деп атат. Ушундай жигиттерде көп чыккан болсо бул биздин бактыбыз, келечекте жаштардын бактысы. Ушуну баардыгыбыз бир добуштан ынтымактыкта колдоо берели. Буга ишеним жакшы. Жаш бала экен, кыз үмүтүбүз бар да энди. Ооба, ишеним артып атат. Программаларын угуп, эл азырдагы эл өзү дагы түшүнүп билип калды. Белгилей кетсек, Жусупов жогорку кеңешке аттанган жаш жаңы жүздөрдүн катарын толуктайт. Ишеним партиясы шайлоо бюллетенинде 9-катарда. Ал эми Эмилбек Жусупов 9-чу тизмеде жайгашкан. Талапкерге добуш берүү үчүн 9-9 тандооңуз керек. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмурат Султанов, 7-канал, Ноокат району. Кесиптештерим тарабынан даярдалган бүгүнкү маалыматтар топтому мына ушулар болду. Бул жана башка жаңылыктарды кенен каналдын сайтынан, ошондой эле социалдык баракчаларыбыздан да окуп тааныша аласыздар. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Саламаттаңыздар.